Shakayev weighed in at 61.7 kilos. Assalamualaikum, Qanat inim. Ертеңки 26 январдагы Грозныйда боло турган турнирге ийгилик каалайбыз. Биз сага ишенебиз, кыргыз эли сага ишенет. Сага ийгилик. Аллах Турсан! Ийгилик. Потому что вы профессионалы, если вы здесь, то вы профессионалы, вы одни из лучших. Я думаю, что перспектива одна из самых лучших. Хорошая, да? Да. Спасибо. Все, пусть завтра еще покажут конкретно. Да, окончательно. Килограмма. Рекорд каната 12 побед и 3 поражения. Он выступал под эгидой лиги WFCA, соответственно, его контракт продлился в новом промоушене. И в бывшей организации он провел 2 боя, одержал победу над Акшином Бабаевым и уступил Джихаду Юнусову. А свою карьеру Канат начал, как и многие бойцы из Кыргызстана, под эгидой промоушена ВЭФ. Было это в 2015 году. На старте Канат одержал 3 победы. Далее было поражение как раз таки от Джихада Юнусова. Бокста 3 жылга чыктым. Баштаган жерим бокс болду. Акыр боюм ошо утууга акелип барып кенжебек ай ошо. Onu tuttursan gelbe деп ушу. Көрсө намысыма тийип айтыптыр да. Ут деген мааниде. Ошол бойдон бокска барбай койдум. Канаттын характерин көрдүм, чыдамкайлуулугун көрдүм. Бирге катышып эле биякта Кыргызия болот тууганга чыгасың деп калдым. Биринчи чемпионаттан ошондой мындай жакшы ийгиликти жаратты. Ана ошондон менин спорттун бойбосуга экен кызыгып кеттик да ошондой. Характер жагынан тайманбас, жүрүп калам, накаут болуп калам дегенди ойлобойт. Коркуу мүнөзү жок мында. Эмнени үйрөтсөң, ошону тез кабыл алуу жагы дагы бар. Канат кыргыз элин биримдикте болсок баарыбыз жакшы болобуз деп айтат. Кыргызымдын желегин көтөрсөм, чет өлкөгө таанытсам деген тилектери көп.
Кыргызстандык таза Нармыш канатынын жамааты жүк ташуучу Канат Келдибековду куттукташты. Анткени эрежесиз валентуда күрөшүү боюнча Бишкек шаарында өткөрүлгөн республикалык чемпионатта биринчиликти багындырып келгендиктен жалпы жамаат сыймыгын айланды. Эми белгилүү спортсмендер өзүнүн жүрүштүрөбүз. Деле Кыргызстанга да кетип калат. Ар кайсы кыргызстан тууралуу эми канат бакагым келет. Сиз айткандай канат жүктөбүш болуш дейт. Машинаге таштанып жүрөт. Анан жумуш менен спорттун айкаштыгы келсе, анан мен мындай белгилүү спортсменмен мындай кылбайт элем деген ниеттерибиз азыр чогуу элебиз. Мындай жылуу маанайдагы куттуктоодон соң Кыргыз Республикасынын спорт чебери Канат Келдибеков күнүмдүк ишине киришти. Алгач шаардын автобекет аймагындагы таштанды төгүүчү жайды тазалоо менен баштады. Сыймыкка бөлөнүп турган спортчу үчүн жумушу дагы негизги орунда. Анткени үй бүлө багуудагы кирешеси ушул эмгек. Келечегимде балам багыш керек да. Уялбай иштейм, уялганда айлык кетет. Жумуштан соң каарманыбыз машыгуу ишин спорттук залда улантат. Машыктыруучулар Иван Токтосунов жана Бакыт Касымов менен бирге ар жумада 3 рет машыгуу жүргүзүлөт. Канаттын кызыкчан спортко кызыккан аябай жакшы. Тренировканы калтырбай кылат. Спорттон жакшы болот. Өзүнүн жүрүш турушу да аябай жакшы болот. Айтканды угат. Айткан так жазайт да. 22 жаштагы Канат Келдибеков спорт тармагына аралашкандыгына 4 гана жылдын жүзү болгон. Алгач бокс менен машыга баштап, акыркы 1,5 жылдан бери эрежесиз мукташ менен машыгууга өткөн. Облустук кыргызстан сынактарында келүү орундарга ээ болуп келген спортчу өткөн 2012-жылдын декабрь айында Казакстанга барып, Евразия чемпионатына катышып, алты мамлекет арасында спортчулардан 60 кг салмакта биринчиликти жеңип алган. Ал эми өткөн жумада эле республикалык университеттагы биринчиликке ээ болду. Айткандай, Евразияда катышканда жакшы деп аягат. Жолдомо алып аракет кылып балдарчы иштейт. Желеги бар экен, желеги финалда үйрөтүп атпай эми иликкенчи. Сеткага тегелер көпкө ыйлап жүрсүн. Казакстан ыйлаганбыз ошол кубанып. Канат Келдибеков үйдө сүйүктүү жар, камкор ата, бир уз кыздын атасы. Спорт тармагында дагы бийиктиктерди багынтуу келип эрежесиз мукташ боюнча дагы жеңиштерди багынтуу башка максаттардан. Бирок аталган тармакта иштөө мүмкүнчүлүгү жок дейт. Анткени өкүндүргөнү атайын билимдин жоктугу. Билим ошо билим жакса такалып. Bir yıl kaç birin mi? 5 kasma çıktı. Bir yıl kaç birin atam kalmak falan tavadı da. Böyle de oturumda bir okuman işte. Semeni yol olağında işte dağı telefon. Даже videolar aydı. Sport işte öyle